Бүтін Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаровдун үйүн тинтүү учурунда $150.000 табылган деген видео тарап жатат. Мына ушул маалыматты тактоо үчүн Медиа Хаб Мадымаровдун өзүнө байланышып, ушул жана башка дагы элди кызыктырган суроолорду берди. Сизден сурайын дегеним, ошол акча чын эле сиздин үйүңүздөн табылды, анан ал эмне болгон акча? Экинчи уулума тиешелүү болгон, батир сатылган. Ошондон бир 2 жума баштагы ал эмес мамлекеттик каттоо кызматындагы документинен бери аларга көрсөттүм. Мына менин баламдын батири сатылды. Бул жерде турат. Андан башка ошо машинасын саткан. Башка батир алып, бир иш жасап, үйлөндүрүү максатында каралып жүргөн каражат деп ошол кезде айтылган. Анан ал жерде мынтип жүрөт да, сиздин уулуңуз ошо сурак маалында акча каяктан келгенин айтып бере алган жок деп ушинтип айтып атышат да. Туура, ал айтып бере албайт, себеби ал ага тиешеси жок. Ал экинчи уулум. Экинчи уулуңуз кайда деди? Мен айттым, апасына узатып кетти. 2 күндө келет. 2 күндөн кийин келип эле ал арызын жазган. Мага тиешелүү болгон каражатты качан кайтарып бериңиздер деп. Анан каяктан экенин, эмне болгон экенин, чоң уулумдун өзүнүн жумушу бар, өзүнүн жашоосу бар. Ортончунун өзүнүн жашоосу бар. Анын каяктан экенин ошо ортончу уулга тиешелүү акчаны ошо чоң уулумдан сурайм. Менден улуу агам бар, менден кичүү агам бар. Мен алардын чарбасы менен менин кандай жумушум бар? Ошол сыяктуу жумуш бул. Айтып атпайбы, мамлекеттик каттоо кызматындагы сатып алуу, сатуу жөнүндөгү келишим мамлекеттик документ турат. Канча сомго сатылды квартира деп. Ошол жердеги айтылып аткан нерселердин бүтүндөй баары мамлекеттик кагаздары бар. Андан бир чоң бир шоу жасаштын кажети жок. Бул бир. Экинчиден, 90-жылдардын башынан бери айтып келатканым бирөө. Тартип, мыйзам деп берет. Массалык башаламандыкка бирден бир жекеден жеке каршы чыгып келаткан мен болом. Сизди баягы суракка жеткирген күнү негизги айып Темирлан Султанбековдун айланасында коюлуп атпайбы? Ал деген белгисиз адамдар менен жолуккан деп анан сиз Темирлан Султанбеков менен негизи мамилеңиз бар беле? Эч качан болгон эмес. Темирлан Султанбеков менен бир канча эсе жаш жигит ал. Менин балдарым менен тең болсо керек. Мен ал жигит менен эч качан мамилем болгон эмес. Бир жерде отуруп бир кесе чай да ичип көргөн эмеспиз. Ички иштер министрлиги 22 ноябрда 10дон ашуун саясатчынын жана Атамбаевдин тарапташтарынын үйүндө тинтүү жүргүзүп, суракка жеткирген. Ошол күнү Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров жана анын улуу баласы менен келини дагы сурак берген. Ал эми Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековго, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадырбек Атамбаевге жана экс-депутат Кубанычбек Кадыровго бийликти күч менен басып алуу беренеси менен, ошондой эле экс-депутат Шайлообек Атазовго, Атамбаевдин мурдагы жеке жан сакчысы Дамир Мусакеевге, Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Эрмек Эрматовго, саясатчы Урмат Бактабасовго жана жарандык активист Турсунбай Шараповго жапырт башаламандыктар беренеси менен кылмыш иши козголгон. Кармалгандардын бардыгы 2026-жылдын 17-январына чейин камакка алынган. Султанбеков кармоолор шайлоо менен байланыштуу болгонун айтып, айыптоолорду четке каккан. Алгач министрлик Темирлан Султанбековдун 2 адам менен сүйлөшүп отурган видеосун жарыялаган. Анда Султанбеков өлкөдө бийлик алмаштыруу үчүн акча сураган деп белгиленген. Ошол эле күнү кечинде ИИМ кармалгандар боюнча маалымат таратып, алар шайлоодон кийин жапырт башаламандыктарды уюштурууну көздөгөнүн айткан. Тинтүү учурунда курал-жарактар, ок-дарылар, гранаталар, байланыш каражаттары, $150.000 тополоону каржылоо боюнча документтер, иш-аракеттер пландары жана банки каражаттар алынган деп Ички иштер министрлиги белгилеген.